Марбажиев, Күздегі жаһандар. Повесть. Редакцияның еске дасыққан машинисткасы Айша апа бір кезде айрым тамғаларды, кейде бүтін сөздерді баспай қалып, ор қойған қаталарды кетірші болды. Алғач бұл қоқыстықтаранда сандағана кезіксе, бара-бара мұндай қаталар көбірек қайталана баштады. Қата кеткенін сезіп, ал басылып бүте жаздап қалған барақтарды шығарып, сәует кіріктады. Қайрадан басып, текстін жарымына жетіректе бір тамғаның орнына башқа бір тамғаны басып қойғанын байқап, бұға қату бұшайман болады. Мурдал өзі басқан барақтарды оқып шықшы демес. Редакцияның қызматшыларының быты-чыт болған, ал тұрғай кейде өзілерді оқи албаған име-чиме қол жазмаларында қатасыз басып берші. Еме бірінші беткеге чүжуыпту материалдарды тақшылған Айша апаға бербей, машбюроғы кечейле келген Гүлсүнге бершет. Бұл көрініш қартаң машинистканың қауырғасын майыштырып, бұшайман қылып күнүчілік тудырды. Мұны сезген Гүлсүн чиратылған авалды біраз жұмшарту мақсатында балдарының күлкілі оқияларын сөйлеп, қол жазмалардың біреуін таңдап алып, «О, мұны басу менің қолымнан келбейді», деп Айшаға қандайдыр бір қырда алда жаса керленген сейді. Бірақ мұны жаш келін атайын жасап атқанын Айша апа байқап қояды. Бір қарақанға екі аял мейірімді маміледе жашағандай сезілген менен, қалар отырған кичінекей білмедегі ахвал күнден күнге чиралып құрчуй берді. Бір жолы Айша қызматқа ертерек келіп, кече-кечінде басып қойған материалдарды Гүлсүн оқып шыққанын байқады. Барақтардың ар бір бетінде тескері басылған тамғыларды қара қарандаш менен оңдып қойып тұр. Айша машинкасына барып отырды да баш көтеріп көпкө чейін басты. Анын ары қату манчалары роялда жақшы билеген санадасын ойнап атқандай шақылдады. «Чарчадым», деді Айша апа бір кезде. «Ақшаға басып атасы ба?» деді Гүлсүн өзінің машинкасын чақылдата беріп. «Қандайдың бақы керек емне? Жалғыз баш кемпірге қанша ақша керек дейсің? Айлығым жетеді. Ертеден кешке шейін баяғылы чақа-чақ. Қайда барбайын ұшыл дауш құлағымнан кетпейді. Поезд өтіп бара жатса да дөңгелектері қадым машинкадай чақылдаған сейді. Музыка ойнап атса да барабандары мұның тамғаларындай тақылдайды», деді Айша апа. Жаш машинистка ішін тоқтатты. Аткені көп сөйлебеген тоқтуы апанын мұндай қызуған сөйлегенін еш қачан ұққан емес. «Ес албайсыз ба?» деді Гүлсүн. «Чики-чик, деді анын Мерседесі. Мен де ошаны ойлап жүрім. Жашымда не уақ келіп қалды. Чақа-чақ. Айша апаның машинкасы қатулай тақылдады. Жаш келінден аға жөн ғана айлыға же курортқа барып ес алсаңыз деген кеңешін қартаң аял тетір түшініп ыза болды. «Айша апа, сіз мені тура түшінген жоқсыз», деп Гүлсүн ақтануға харекет қылды. «Айырмасы қайсы?» деді Айша апа ызалы күлмеш етіп. «Бары бір ертедір кештір пенсияға кетіш керекті. Менің қайненім 60-тан ашты, бірақ дағы ле іштеп жүреді», деді Гүлсүн. «Чик-чик, деді аның машинкасы. Айша апа жауап берген жоқ. Машинкасы тақа-тақ деп тақылдай берді. Машинкалар өн алыша тарсылдайды. Алар басыла қалғанда дуалдағы саат өткен кеткен уақытты санап жай барақа чықылдаған оғылады. Бір мезгілде сааттың жестегерек чайқылмасы селт етіп баң деген үн бөлмеге жайылып түшкі демалыш башталғанын белгіледі. Гүлсүн даруы ішін тоқтатты. Кичине күзгісін açıp, ерден біраз бойы бепке келтірді. Столынан бүтіркідегі айранын, қағазға орылған тамақ ашын алып, Айша апаның барағын басылып бүтөрін күтіп қалды. Бірақ қартаң машинистка сааттың қаққанын ұқпай қалғансып, іште берді. «Айша апа, демалыш», деді Гүлсүн ақырын. «Бара қой, садағасы. Балдарың бар емес пе? Мен кейіншірек шығам». Тақа-тақ. Гүлсүн иінін қошырды да сытқа шықты. Айша машинканың тамғаларын сауа отырып, жаш қаварча алып келген барақты басып бүтірді да редакторға кетті. Айша келгенде редактор чайы ұрттап, қол жазма оңдап атқан екен, ал башын көтергенде Айша апа машинкаға басылған арызын берді. Анда
Жашым улгайып, ден соолугум начарлап кеткенине байланыштуу мени пенсияга чыгарууңузду суранам дептир. Ысык көлгө же Кырымга барып эс алып келбейсизби? Москванын жанында эң сонун эс алуу үй бар. Карагай токой, таза аба. Азыр ЦК профсоюзга телефон чалып, аларда эмне бар экенин билейинчи, деди редактор. Жок, Акматбек, камкордугуңузга чоң рахмат. Мен иште бүттүм го. Батып бара жаткан күндү токтотууга болобу? Деди Айша апа. Редактор улгайган машинистканын чөккөн көңүлүн көтөрчү сөз тапканча, ал кабинеттен чыгып кетти. Редакциянын чакан залына редактордон баштап үй шыпырган Лиза менен Зууракан апаларга чейин баардык кызматкерлер чогулушту. Столду жашыл сукна менен жаап, үстүнө десте гүл, торт, конфет, шампанский жана машинка коюшту. Айша апа менен иштеш кандай жакшы эле. Эми сизди минтип пенсияга узатып атабыз. Ден соолугуңуз чың болсун. Жакшы эс алыңыз. Бирге иштешкен эмгектештериңизди унутпай редакцияга баш багып туруңуз, деген сыяктуу таттуу сөздөрдү айтып, Айша апага белек кылып көп жылдан бери иштеп жүргөн машинкасын тартуулашты. Отургандар шатырата кол чабышты, фотограф сүрөткө тартты. Айша апа белекти алып, рахматын айтарда гана бир аз жашып кетти. Отургандар пенсияга чыккан апага узак өмүр каалашты да редакциянын машинасы менен үйүнө жеткизип коюшту. Кийинки күнү газетанын бетине «Кош болуңуз, Айша апа» деген кичинекей кабар басылып чыкты. Ошол күндөн тартып Айша апа кызматка барбай калды. Биринчи күндөрү эч жакка шашуунун, эрте туруп автобустун токтоочу жерине жүгүрүүнүн эми кереги жок деген ойго күнө албай жүрдү. Үйрөнгөн адаты боюнча эрте туруп, саатын карап, шашып кийинип тамактанат. Анан бара турган жери жок экен эсине түшүп, диванга көпкө дейре отуруп калат. Алгын эмес, бир жолу редакцияга чейин барып, эшиктин алдында турган Маниязов деген корректорду көргөндө гана пенсияга чыгып кеткени эсине түшүп кайра тартты. Керелик кечке шаарды кыдырып жүрө берди, анткени үйдө деле кылар иши жок болчу. Ошентип, тыптынч, тунжураган, бири-бирине окшош күндөр өтө берди. Эч ким шаштырбайт, эч ким каттабайт, өзү да эч кимге баргысы келбейт. Март айы келди. Короодо эри баштаган сары кар жатат. Көчөдөгү арык чуңкурлар сууга толду. Жумуш кийимчен бир нече киши үйгө кирип келгенде, Айша апа терезени жууп аткан эле. Алар саламга келбей үйдүн ичин метрлеп өлчөп киришти. Рулетка кырмаган эки бала баткак буттар менен үйдүн ичин аябай булгады. Айша апа алардын астына суу чүпүрөк ыргып деле: апа, эми мунун кереги жок. Бул үйдү бузабыз, өмүрү бүттү», деп коркурады бирөө. Жумушчулар кетишти. Айша ошол замат тактайды сүртмөкчү болуп, суу алып келип чүпүрөктү сыкты да токтоп калды. Бекер бар. Эми бул тактайды жуудуң жуубадың баары бир. Көп жыл жашап турган үйүң менен коштошууң ой бекен. Бул үйдүн босогосун ал кыз кезинде аттап кирди эле. Ошол эле босогодо ал эри менен, анан баласы менен коштошкон. Эми минтип жалгыз бой кемпир болгондо биротоло чыгып кетмек болду. Айша көчөнүн аркы жагында майда балдардын арасында эски үйдүн бузулуп атканын карап турду. Жап жаңы комбинезон кийген 18 чамасындагы улан каадаланып тамекисин бер соруп, трактордун рычагын тартты. Анан калса түгөнгүрдүн кебетеси деле сүрдүү жана айбаттуу көрүнөт. Белки балдар аны суктанып карап турганын байкап, охо бетер делдейип, азыр деле көкүрөгү пулеметтин амбразурасын жаап, же болбосо танк менен жекеме-жеке чыгып талкалап жиберчүдөй кейпи бар. Бульдозер анын колуна биринчи жолу тийгени байкалып турат. Бала эски дубалды быркырата талкалап кирди. Бульдозер темир бегемоттой күркүрөп, үйдү көздөй жулунуп, сол жагынан бир сүзүп алып кайра артка кетенчиктеди. Камыш төбөсүнөн чаң бурк этип, үй кечирим сурагансып майрыя жүгүндү да гөр этип жерге кулады. Ак тосоңу буруксуп асманга көтөрүлдү. «Ура!» деп кыйкырды балдар. Айша апанын көздөрүнөн жаш мончоктоду. Атагынат. Эски үйлөрдү бузбакла деп буйрук бере турган алы болсочу. Жаңы үйлөр курулсун, эски үйлөрдү бузбай эле койсо кана. Бирок аттегиң ай, эскини кыйратмайын, жаңыны кура албайсың да.
Turmuşun ezelden beri gele жатқан ығы ушундай эмес бе? Айшапа Тынчтык проспектисинен ысык муздак суусу, 2 үй бүлөлүк ашканасы бар жаңы квартирага көчтү. Биринчи күндөрү жаңы турагына күнө албады. Кээде түн ортосунда ойгонуп, өзүнүн кайда жатканын түшүнбөйт. Анан жаңы үйгө келгенин эстеп көпкө дейре көз ирмебей жатат. Берки 2 бөлмөгө Медер Рысалиевдин үй бүлөсү кирди. Өзү 30-дар чамасындагы абдан сылык, кийим кежесине тыккан, келишимдүү жигит экен. СМУда прораб болуп иштейт экен. Аялы Бурул күйөөсүнөн 5 жаш кичүү. Ал эртеден кечке үй окаты балдары менен алек. Бара-бара чоң үй бүлөнү башкарган балпайган байбиче болчудай. Азырынча 5 жашар Анар менен 3 жашар Гүлнар деген 2 кызы бар. Кыздары эрте огонушуп, кыңкыстап, таттуу-паттуу сурашып, ашканага жүгүрүшүп, ваннанын чынжырын тартышып, үй ичин ызы чууга толтурушат. Ха-ха күрүлдөп, шырылдап, унитазга аккан суунун шары кошулат. Биринчи күнү кошуналар ашканадан гана кезигишчү. Кийинчерээк 2 аял ынтымакташып кетишти. Кечки тамакка Бурул палоо басса же башка бир түзүк тамак бышырса, ооз теңиздеп, тарелкага толтура салып, Айшага жиберет. Кезегинде Айша да ага досуңдун тоогун алсаң, канжыгасына каз байла кылып жооп кайтарат. Жаңы үйдө муздак суу, ысык суу, газ, буу жылыткыч болгон соң, Айша толгон токой үй түйшүгү жумуштарынан бошоду. Ал жай туруп, нан үчтөй жасайт да, кайсы бир китепти алып паркка кетет. Үйүнө кеч кайтат. Кээде Айшаныкына Бурул кирип, көпкө дейрен аркы беркини кобурашат. Энесине ээрчип кирген Гүлнар менен Анар столдогу бир нерселерди кармалашат. Күмүштөлгөн рамадагы уулунун портретин, бир кезде Кара деңизден алып келген чоң өлүлдү талашып чырылдашат. Терезенин үстүндөгү илинип турган картинаны алып бер дешет. Ал картинада түндүк уюлдагы калың муздарды талкалап кетип бара жаткан кеменин сүрөтү бар. Ал картина плакатка же болбосо конфет урогон кагаздагы сүрөттөй жөнөкөй гана арзан нерсе болчу, бирок Айшаны эч качан таштабай дайым көрүнүктүү жерге илип койчу. Анткени аны бир кезде уулу копилкага чогулткан акчасына сатып келген. Анар менен Гүлнар эски патефонду ачабыз деп чатак салышат. Энеси аларды урушуп колго чабат. Алар бир аз тынчыйт да кайра чукчуңдашат. Бурул ар түрдүү укмуштуу окуяларды кеп салууну жакшы көрөт. Бир күнү Бурул үстүңкү кабатта жашаган Борис Абрамович Нагорный деген жалгыз бой еврей абышка жөнүндө айтып берди. Ал чачтарач болуп иштеп жүрүп пенсияга чыгыптыр. Жакында ушул чал алтын дүкөнгө барып, эң кооз саат сатып келиптир. Айша ал сөзгө көп ишенбей күлдү. Бирок демалыс күндүн биринде абышка балконуна 2 орундук алып чыкты да, үстүнө пил сөөгүнөн оймулоп чиймелеп жасалган алтын табагын 2 кичинекей жылаңач бала көтөрүп турган чоң саатты койду. Бул сонун буюмдун баасы бар болгондо эле 2-3 миң сом болуш керек. Эртеси абышка ошол саатты балдар бакчасына апарып, бул менин билегим. Балдар бийлеп ойногон залга коюп койгула. Дүйнөдө дагы бир адам жашап өткөн экен деп кийин айта жүрүшсүн, дептир. Бурул ушуга окшогон окуяларды айтып, эшиктин коңгуроосу угулганча отура берчү. Күйөөсү Медер көп учурда кечигип, жолдоштору менен келет. Кеч болгонуна карабастан аялына тамак жасатат. Кээде Бурул эрин күткөндөн тажап, балдарын ээрчитип, өз бөлмөсүнө кетет. Бир күнү коңгуроо түнкү саат 2-де шыңгырады. Аялы катуу уктап калган окшойт. Эшикти Айша ачты. Медер өтө сылык рахмат айтып, кыңая карап дем алды. Анын аркасынан кимдир мас бирөөнүн шляпасы көрүндү. Айша эч нерсе эмес деген сөздөрдү кобурап өз үйүнө кирип кетти. Бир нече мүнөттөн кийин коңшу бөлмөдөн суранган, анан талап кылган, анан сөгүнгөн сөздөр угулуп, аялдын кейип кепчигени, бышактаган табышы чыкты. Анар менен Гүлнар ойгонуп, үн алышы ыйлай баштады. Бир кезде кыздардын үндөрү өчтү. Калыбы аларды башка бөлмөгө алып кетишти окшойт. Анан шоокум ашканадан угулду. Бурул тамак ысытып, закускага эт кууруй баштады окшойт. Медер Айшанын эри мукашка кандайдыр бир окшоштугу бар. Ал дагы Медер сыяктуу зымпыйган, ичинен кайрып, кишиге оңой менен сырын ачпаган туюк адам болчу.
Мукаш бир аз ачыгыраак болуп, ички сырынын чет бучкагын билдиргенде, Айшанын үй бүлө турмушун бузганы жүргөнү сезет эле го. Аны ал бойдан баш тарттырыш үчүн бардык аракетин жасамак. Баса болоруш болгондон кийин Мукаш чөк түшүп кечирим сурап ыйлаганда, аны үйгө кийирбей койгону туура болду. Ооба, ошондо Айша күйөөсү Мукашты кечирбей койгон. Анан ал аркасынан кийинки жолуккан аялына кайра кеткен. Ал эми Мукаш менен жашап турганда кандай гана сонун, мээримдүү күндөр болду эле. Айрыкча уулу төрөлгөндө жаркырап жайнап сүйүнгөндөрүчү. Анан тырмактай эркини катуу уруп, экөө тең күнү түнү көз ирмебей, бири-биринен жашыруун ыйлап, үмүттөрүн үзүп турганда профессор келип, балага жаңы дары берип айыктырганда кубангандарычы. Ал кандай бактылуу күндөр эле. Бирок Мукаш анын бардыгын унутуп, садага чаап, башка аялга кетип калды. Айша ошондо өзүнүн да баласынын да ызасына чыдабай боздогон. Мукаш чоң шаарга окууга кеткенде, жап-жаш Айша кичинекей уулу менен жалгыз калып, кыштын ызгаардуу узун түндөрүндө сагыныч жашын канча төктү. Жалынып жалбарып жазган каттарычы. Анан ал каникулга келгенде уулун көтөрүп, вокзалдан тосуп чыккандагы сагынган жүрөктүн дикилдегеничи. Ошондон Айша өзүнүн тунук сүйүүсүн, мээримин, ишеничин, өмүрүн иши кылып, бүткүл жашоосун Мукашка арнап койбоду эле. Бирок ал мунун бардыгын баалаган жок. Өтө таш боордук кылды. Эч нерсеге карабай башка аялга кетип калды. Балким бара-бара Айша сабырдуулук кылып күйөөсүнүн жоругуна анчалык кейбей кечирет беле. Балким ал чоң шаарда окуп жүргөндө жалгызсырагандыр. Мукаш жанында дайым жакын көргөн, ысык суугуна чыдап, кеңешин, чайын берип, кийим кечесин карап, эш болуп жүргөнгө көнүп калган адам эмес беле. Балким ал жанында Айша жок болгондуктан жалгызсырап жанагы аял менен жакындашып кеткендир. Ал түгөнгүрү да Мукашты абдан сүйүп, бабестеп баккандыр. Анын өңү башы да ыймандуу, акыл эстүү, көп окуган неме турбайбы? Буга Айша ого бетер ызаланып күйөөсүн кечире албады. Анан күтүлбөгөн жерден согуш башталып, Мукаш майданга кетип каларын ал кайдан билди? Тылга калтыруучу бронь берсе болбой, суранып жатып согушка кетип калбадыбы? Мукаш жөнөп атканда Айша вокзалга барып узатпады. Уулу эркинден гана жылуу мээлей берип жиберди. Күнүлөшүн көргүсү келбедиби, же элден уялдыбы? Азыр эсинде жок. Айша күйөөсүнүн күнөөсүн кечирбей, үйүнө киргизбей койгонунун дагы бир себеби бар эле. Согуш башталардын алдында Мукаштын жаш аялы Айшага келип, «Эже, сиз мени жек көрбөй, кеп сөзгө келиңиз». Мукаш ичинен өтө кайгырып жүрөт. Анда санда ичип койчу да болду. Сизди да, мени да, өзүн да бүйдө кыйнап жүрөт окшойт. Мен кайда кетсем да оокатым өтө берет. Жалгыз боймун. Ден соолугун бузуп, майып кылып коебу деп корком. Намысыңызды коюп, үйүңүзгө алып кетиңиз. Мени да, аны да кечириңиз, деп жалынган. Бирок ошондо Айша мисирейип туруп, аныңдын бизге кереги жок. Ал уулум экөөбүздү сатып кетти. Өзүңө буйрсун, деп бешти шарт жаап, тиги байкуштун шагын сындырган, ыйлаткан. Ошондо Айша туура иш кылдыбы жокпу? Кеп мына ушунда. Мукаш согуштан аман-эсен кайтып келди. Эркин майданда курман болгонун ошол жактан угуптур, кийинки аялы жазган окшойт. Ал Айшаныкына келип эч нерсе сураштырган да жок. Көңүл айтып сүйлөгөн да жок. Эркиндин кара кагазын, Праганын жанында өзүнө окшогон жап-жаш аскерлер менен түшкөн сүрөтүн көпкө дейретиктеп отурду. Анан кичинекей Эркин орундукка чолок штанчан минип, фотографтын кулагынан чымчык учуп чыгат деп, көзүн алайтып карап отурган портретин алды да, өзүн өзү кармай албай шулукту ыйлап жиберди. Анан экөө көпкө дейре унчугушпай чай ичип отурушту. Кайгы мунга чөгүп жалгыздыкка баш ийген Айшанын да айтаар сөзү болгон жок. Башынан далай түшүктү өткөрүп, мыкаачы согуштун кандуу жаңжалын өз көзү менен көрүп, от кечип келген Мукаш мурда эле көп сүйлөбөгөн, бир аз түнтүрөөк адам эле, эми таптакыр унчукпас болуп калган сыяктуу. Кеч келип көз байлаганда ал өз үйүнө кетти. Кийинки аялынан майданга кеткенде курсакта калып төрөлгөн кызы бар экен. Экөөнүн жалгыз уулу Эркиндин курман болушу
Күкүктө ваккан турмуштун зор дарыясынын эки өйүзүн кошуп турган жалгыз аяк былкылдак көпүрөнү бир заматта сел алып экөөнү түбөлүккө бөлүп жибергендей болду. Согуштун кыяматтуу селе. Мурда редакциянын жумуштары белинен басып, алаксытып турган кезде Айша эрин чанда гана эстечү. Ачыгыраак айтканда, ошондо мукашты кечирбей койгонум туура беле жок беле деп өзүнө өзү суроо бергенге байланыштуу эстечү. Бирок акыркы жылдары айрыкча эми пенсияга чыгып, үйүндө жалгыз отуруп калганда, ар кандай ойлор башынан өткөн, унутулуп калган окуялар айланып эсине келе берчү болду. Буга жаңы кошуналарынын мамилеси, негизинен буурукер, жакын адам болуп туруп, өзүн ошого ылайыктуу кармай албаган Медер, күйөөсүнө таарынып нааразы болуп, Айшага даттанган Бурул да бир топ себеп болду окшойт. Бир жолу коңшусу Медер өтө кеч келди. Далайга дейре күпүлдөгөн үнү, анан ага Бурулдун чайылдаганы кошулуп, талкаланган идиштин шаңгырагы угулду. Айша эртең менен турса, үй тым-тырс. Ашканада эч ким жок. Бурул эртелеп кыздары менен бир жакка кеткен экен деп ойлоду. Бирок бир кезде мамам сизди чакырып жатат деп анар кирди. Бурул чекесине жуулук байлап диванда ыйлап жатыптыр. Айша киргенде Бурул өпкө-өпкөсүнө батпай шолоктоп, мурдунун суусун, көзүнүн жашын этеги менен сүртүп көпкө дейре басыла албады. Көздөрүнүн жашын кылгыртып кыздары энесине абдан боор оорушуп, үн катпай жанында. Анары сүлгүнүн үчүн колуна ороп, Гүлнара көзүн алайтып, мурду башы сынган куурчагын көкүрөгүнө кысып олтурат. Мындан ары мен деп жашай албайм, деп буркурады Бурул. Коңшу кемпир абалымды көрүп жалугур иттеди көрүнөт, бирок Айша андайды жактырчу эмес. Көтөр башыңды, деди Айша айбаттуу үн менен. Дайыны жок далдыраба, кайратыңды кетирбе. Эки кыз тең Айшаны кучактап калышты. Анан кантем Айша апа, айлам кетти, деди Бурул. Ал мени киши ордуна көрбөйт. Сенин жакшы кесибиң бар, иштегин, деди Айша. Көз каранды болбо. Балдарды ким карайт, деди Бурул. Мен карайм, деди Айша. Ошо күндөн баштап Айшанын ой санаасы эки кызга бурулду. Аларга жаңы жылга карата кандай көйнөк тегип, кандай тартипти тарбиялаш керек. Биздин бала деген китеп сатып келип, кечкисин аларга окуп берет да, өзүнө керектүү жерлерин көчүрүп алат. Азыр баланы тарбиялоо боюнча килейген китептер чыкпадыбы? Кыздар эртеден кире эле кечке анын бөлмөсүнөн чыгышпайт. Кээде жетелешип киного барышат, цирк көрүшөт. Бурул кийим тигүү фабрикасына сырт кийим боюнча мастер болуп орношту. Пенсиясын алганда Айша кыздарга эки жуптан ич көйнөк, кызыл жана көк тиш жуугуч щетка, жашыл жана сары секирип ойногуч сатып берди. Бул белектерди алганда Гүлнар менен Анар апа келип мойнуна асылды. Дүйшөмбү күнү Бурул ишке кетип, кечинде келип, машинага көптөн бери отурбай сүрдөгөндүктөн бир өңгөдү тетири тигип салганын айтып берди. Буга ашканада отурган Айша да, кыздар да, Медер да күлүштү. Эми Айша апанын иши көбөйдү. Базардан барып эт алат, сүттүн очеретине турат, даамдуу тамак бышырат, кыздарды ээрчитип паркка барат. Ал жерде бир нече саат отуруп, жүндөн байпак согот, күндүн өтүп кеткенин байкабай да калат. Кечинде чарчап, жакшы уктайт. Эми баягыдай кирпик какпай, чакчайып терезени тиктеп жатчу түндөр жок болду. Ал жанагы эки кыздын келечеги жөнүндө көп ойлонот. Анарды атактуу бийчи, Гүлнарды жазуучу болсо дейт. Буга Гүлнардын шыгы бар. Ал жумукторду жана күлкүлүү окуяларды уйкалаштырып, куюлуштуруп, көбүн оюнан чыгарып, чындыктай айтып берет. Ал көп жашап, ушул эки кичинекейдин неберелеринин, чөбүрөлөрүнүн ким болгондугун көрүп, бул эки атактуу аялды өзүм тарбиялагам демек. Өмүрүм бекер өткөн жок деп сыймыктангысы келет. Айша өткөн турмушун эске түшүрүп, тагдырына нааразы болбой жүрөгүндө ага баш ийди. Анткени турмуш улгайганда болсо да, минтип ага көптөн бери күткөн эң жакшы, кандайдыр бир мээримдүү нерсени тартуулагандай болду. Өгөй болсо да эки кыз өз ичинен чыккан кара чечекей балдарындай сезилип калды.
Ал Тургай үйі да терезесінен қара жапқышты алып салғансып, жап-жарық болып қалды. Кечкісін балдардың қоңыроолуу күлкісі шығады. Жекшембі күндөрүндө мурда музыка угууга эйлеринин чулоосу тийбегендиктен тумчугуп турган магнитофон эртелеп ырдай баштайт. Жумуштан кийин Медер үй бүлөсү менен шаарга кино же цирк көрүүгө жөнөйт. Айша тамак бышырып үйдө калат. Түшкө жакын шайыр шаттуу, курсактары ач кайтышат да жаркырап жайнап тамак ичишет. Гүлнар цирктеги шляпачан көз боочу томолок шарикти жутуп жиберип, анын ордуна тыйын түкүргөнүн айтып, торопбойдон фокстрот бийлегенин туурап берет. Аларды карап олтуруп бир кезде бул үй бүлө ага чоочун болгонуна Айша ишенбейт. Медер өз уулундай, Бурул өз келининдей, Гүлнар менен Анар өз небересиндей көрүнөт. Ал эми өзүм болсо эч качан жалгыз баш жашабагандай, эч качан адамдардан оолактабай, ар дайым аларды сүйүп, дайыма бирге жүргөндөй сезет. Мурда Айшага бул сыяктуу ойлор экинчи көч менен келер эле. Айрыкча уйкусуз узун түндөрдүн таңында, аны айтсак, жаңы башталган күндү эптеп баштан кечириш үчүн, өзүн өзү алдап, сооротуп, кайраттаныш үчүн ушундай ой сезимге аргасыздан келе турган. Чынында аялдардын эрдеги башынан өткөн оор турмушка кайрат менен каршы туруп, кандай гана болбосун келечектен үмүт үзбөй, билек түрүп жашаган жерден башталып жүрбөсүн. Бул үй бүлөнүн боосун мен бекитип, балдарына бактылуу күлкү бердим, деп Айша апа ичинен сыймыктанат. Балекет каадасынча күтүлбөгөн күнү кирип келди. Айша Медер менен Бурулдун сүйлөшпөй, тултуюшуп калганын байкады. Кайсы бир болор болбос майда бараттан таарынышып калгандыр деп ойлоду. Кечинде Медер кызматынан өтө кеч кайтты. Айша эшикти ачканда арактын жыты бур деди. Медер кечирим сурагандай күн кетип бөлмөсүнө кирип кетти. Кийинки күнү баягысы дагы кайталанды. Айша алардын мамилесине кийлигишпей, эрди катын бир аздан соң өздөрү элдешер деген ой менен Карабалтыдагы таанышыныкына кетип калды. Бирок Айша ойлогондой болбоду. Үйүнө кайтып келсе, столдун үстүндө төмөнкүдөй кат жатыптыр. Айша апа, биз сизди келет деп күтсөк келбедиңиз. Биз Сибирге кеттик. Бир аз иштеп көбүрөөк акча тыйын табалы. Балким ошондо бардык нерсе жайына келип калабы. Азырынча биздин квартирада Медердин иниси жашап турсун. Ал студент. Кат жазып турабыз. Меримиңизден айланайын, Айша апа. Бизге кылган жакшылыгыңызды унутпайбыз. Кайраттуу жүргөн Айша бир заматта бөкчөйгөн кемпир болуп калды. Ал түнү кирпик какпай, мурдагыдай чакыйып терезени тиктеп ыйлап чыкты. Үй ичи көрдөй жымжырт. Жалгыздыктын боёксуз боз күндөрү, учу кыйры жок узун түндөрү башталды. Терезенин сыртында сары жалбырактар самсаалап, бириндеп сериндеп жерге бутагынан ажырап түшүп, көз жайбыракка чыла басып келе берди. Майрамга чейин көп убакыт болсо да, ансыз да таап-таза идиш аяктарын бир нече жолу жууду. Кири коктун баарын машинага салып, өкөктөрдү, тактайларын сырдап, үйүн актады. Эми иштей турган жумушу да кылган жок көрүнөт. Китеп окуса көзү талыйт. Адабий каармандардын ордуна оюна такыр башкалар, Гүлнар менен Анар, анан дагы мындан көп жылы мурда өмүрүндө биринчи жолу Айшаны чоңене деп чакырган сары чачтуу ак жуумал кичинекей кыз элестейт. Ал 1949 жылы болгон эле. Эртең менен эшикти кимдир бирөө такылдатты. Айша терезеден эки караганды көрдү. Бирөө чоң, бирөө кичинекей. Февралдын суук күнү болчу. Кыроо тоңгон айнектен алардын жүздөрү көрүнбөйт. Бул ким? Биз эшикти ачыңызчы, деди аялдын үнү орусча. Силер кимсиңер? Деди Айша орусча. Ачыңызчы, биз бир нерсе айтабыз. Эмнени айтасыңар? Деп чочулады Айша. Эркиндин энеси ушунда жашайбы? Ооба. Башына эски тыбыт жоолук салынган жаш келин 3-4 жашар кызды жетелеп үйгө кирди. Силер кимсиңер? Деди Айша алдын ала. Бизби, мына бул сиздин небереңиз, деди аял сары чачтуу кыздын башындагы жоолугун чечип. Кайсы неберем? Сиздин уулуңуздун кызы. Уулумдун? Анын курман болгону качан? Ал
Эки аял көпкө сүйлөшүп отурушту. Ысык чай ичкен соң кыз уктап калды. Келиндин айтуусу боюнча 45-жылы Эркиндин ротасы Украинанын кайсы бир хуторунда 2 айча турган экен. Ошондо бул экөө жолугушуп бири-бирин сүйүп калышыптыр. Эркин кетээринде энесинин адресин калтырып, кат жазып турам дептир, бирок жазбаптыр. Балким ал каты жоголуп кеттиби, же жазууга үлгүрбөй калдыбы? Кара кагазы Прагадан келбедиби? Бир нече айдан кийин согуш бүтүп, боюнда калган кызы төрөлүптүр. Айша уктап жаткан кызды көпкө чейин тиктеди, бирок уулуна эч бир жери окшобойт. Кирпиктери, көздөрү гана капкара экен. Бирок буга окшогон кара көздөр азбы? Веранын келген жеринде мындайлар өтө көп кезигет эмеспи? Айша эмне кылаарын билбей башы маң болду. Ишенгиси келип эле турат, бирок турмушта эмнелер гана болбойт дейсиң. Эмне үчүн кызда атасына окшогон бир да белгиси жок. Уялчак жана кишиге көп жугуму жок жапжаш Эркин аз гана мезгилдин ичинде өзүнөн улуу аял менен кантип байланыша калды? Бул жерде ал сүйгөн, аны сагынып күткөн колуктусу бар эмес беле? Бир жесир аялдардын өлгөн нерелери жөнүндө элден сурап билип алып, аларга келип кайдагы жөө жомокторду айтып, алдап, ишенимге кирип, үйүндө жашап, тамак ашын ичип, анан бир күнү дурусураак буюмдарын көтөрүп алып жолго түшкөндөр жөнүндө кайсы бир шүмшүк сокур кемпирди мен сенин аскерден келген уулуңмун деп алдап, үй мүлкүн өз атына жаздырып алгандыгы жөнүндө жакында газетага да жазылбадыбы? Согуштан кийин мындай окуялар көп кездешчү. Бул келген келинди ошондойлордон экен деп Айша эч ойлогон жок. Анын сөзүнө караганда Эркин менен жолугушканы рас окшойт. Бирок кызды Эркинден төрөгөнүнө көп ишенген жок. Согушка жакын жерлерде эмнелер гана болбоду дейсиң. Кандай болбосун, Вера кызы менен Айшанын үйүнө туруп, заводко кызматка орношту. Бир күнү ал кызматтан кеч кайтып, хор кружогуна жазылдым деп келди. Бир нече күндөн кийин дагы баягысынан да кеч келип киного бардым деди. Жекшемби күнү Вераны кандайдыр бир эркек узатып келиптир. Бул өзү табигый нерсе экенин Айша билип турса да ичинде жактырган жок. Акырында чыдабай, бир күнү "Сени жеткизип жүргөн жигит ким?" деп сурады. "Ал экөөбүз бир цехте иштейбиз", деди Вера. "Ал сага үйлөнөм деп жүрөбү?" "Билбейм", деди Вера. "Билбесең аны менен бирге эмне басасың?" деп суроого Айша батын албады. Анткени Вера башка үй бүлөдө, башка шарттарда тарбияланган европалык аялдардын жорук жоосун, кылык жоруктары башкачараак эмеспи? Вера менен жанагы жигиттин ортосунда кандай мамиле бар экенин Айша билген жок. Бирок эртеси эле ал жигит келинди узатпай калды. Анын ордуна погонсуз китель кийген, ордендердин 2 катар ленталарын тагынган 40 чамасындагы жигит пайда болду. Аны байкаган Айша Вера менен ачык сүйлөшүүнү чечти. "Сен мени туура түшүн", деди Айша. "Экөөбүз ачык сүйлөшөлү. Сен жапжаш мөлтүрөгөн татынакай келинсиң. Сенин келечегиң алдыда. Мен болсом сенин турмушуңа кедерги болуп жатат окшойм. Сен өзүңдүн келечегиңди ойлан, балам. Кадалуу, сени туура түшүнүп, баш кошо турган кишиге жолуксаң, ойдогудай үй бүлө курсаң, менин эч каршылыгым жок." Вера эч нерсе айтпастан шолоктоп ыйлап жиберди. Бул жерге Эркиндин өтүнүчү боюнча анын кызынын айынан келгенин айткысы келди көрүнөт, бирок Айша апа кыздын өз небереси экенинен күмөн санап, ага чыныгы энелик мээримин толугу менен бербей жүргөнүн эстеп унчуккан жок. Бул сөздөн кийин Вера дагы бир аз Айша апаныкына жашады да, акыры кызын алып кетип калды. Дайыма кат жазып турам деген, бирок фабрикага орноштум, жалпы жатаканада турабыз деп Ташкенттин түбүнөн бир жолу кат жазып, ошону менен үнү өчтү. Айша Зерикенинин үйүндө сакталып жүргөн эски каттарды окумакчы болду. Алар анчалык деле көп эмес эле. Кагаздары саргарып калган бир нечеси эринен, 3 кат уулунан жана дагы бир алакандай кат Верадан келген. Биринчисин Мукаш түштүккө иштеймин деп кетип, кайсы бир кыштактан жазган. Алар анда үйлөнө элек болчу. Ал катында иштериндеги кыйынчылыктар, жергиликтүү элдин ырым салты жөнүндө жазып, ал эми сүйүүсү жөнүндө эң акырында гана күт деп коюптур. Андан соң ар кайсы жерден жиберген бир нече кичинекей ачык каттар. Аларда Айшанын ден соолугу жөнүндө, Айшанын боюнда бар эле, анан экөөнүн, аялынын жана уулунун ден соолуктары жөнүндө тынчсызданган. Чоң шаарга окууга кеткендеги жазгандары жок. Аларды Айша кийин тытып салган. Бирок
Soğuş майданынан жазған birinci жана акыркы каты сакталуу. Улгайган аял каттарды көпкө чейин кармалап, тааныш кол жазган тамгаларды карап отурду. Бирөөнү да окуган жок. Анткени алардын мазмунун Айша не вактан жатка билип алган. Мынаке, уулунун каты. Баланын колу, ал пионер лагеринен жазган. Тамгалары бийлеп жаткансы бейрим уйру. Балдар менен кайыкка түшүп ойногонун 3 баракка баяндайт. Экинчи каты татнахай кол менен жазылган. Анысы аскерге чакырылып, Чаджоого барган жеринен келген. Үчүнчүсү Праганын жанынан жазылган кат. Андан кийинкиси суук кабар. Айша каттарды сырамжалдуулук менен бүктөп, целлофанга уруп, сыртынан лента менен байлай баштады да, байлоосун кайра чечти. Машинкага басып койсомбу деди. Анткени мезгил өткөн сайын кагаздар саргарып, кээ бирөөсү химический карандаш менен жазылгандыктан өңтөрүүчү баштаптыр. Айша шашпай машинканы столдун үстүнө коюп, чүпүрөк менен чаңын сүрттү. Эринин биринчи катын ачып, эски жез сызгычты үстүнө койду. Орундукка жайланышып отурду да басмакчы болду, бирок биринчи беттин жазуулары өчүп калыптыр. Сүйлөмдүн бирин да окуп болбойт. Аларды Айша жаткы окуп, машинкесине басмак болду. Айша биринчи арипти басты эле, тамгасы жукпады. Көрсө, тамгасы эскирип кетиптир. Жаңы тасма салып, кымбаттуу деген сөздү жазды. Ал керели кечке иштегенсип колу талып шалдай атышты. Башын муздак машинкага коюп, терең ойго чөгүп отуруп калды. Айша башын көтөргөндө бөлмөгө бөрүл көгөм кирип калыптыр. Эртеден бери теректерден көөлөп жерге түшүп аткан жалбырактар эми терезеден көрүнбөйт. Каш карайып, думугат. Ал эшикти чоң ачып, балконго чыкты. Көздүн салкын сыдырымы улгайган аялдын бетин аймалап, бурул чачын сеңселтти. Бөлмөгө кирип, терезе, эшик жапкычтарды делбиретти. Жамгыр жаңы эле жаап өткөн окшойт. Табиатта өтүп кеткен жаз күндөрүн эстеп ыйлап жаткансып, чатырдан мөлтүр тамчылар мончоктойт. Терезелердин жарыктары биринин артынан бири өчө баштады. Төмөндө асфальт жаркырап, бетинен газ лампалуу узун мамылардын жана имараттардын карарган караандары көрүнөт. Маңдайындагы студенттердин жатаканасынын балконунда мойнун созуп бир кыз турат. Анын сүлөкөтү жарык фонго туш менен тартылган сыяктуу. Артында эшик чоң ачылып, радиодон музыка угулат. Шаардын, үйлөрдүн үстүнөн виолончелдин коңур дабышы сызылып, айбаттуу жумшак үн, сүйүү, сагыныч, бакыт жөнүндө ырдайт. Ысык сүйүү, куса болуу өтүп кетер бир кезде. Ырчынын үнү басыла калганда заңгыраган үйлөрдөн, жалтыраган асфальттын үстүнөн виолончелдин коңур дабышы жайкы булуттай калкып, сузулонуп, небак унутулуп калган терең ой сезимдерди козгойт. Кайгылуу сагынычтар баштан өтөр, кайрадан илгеркидей жолугарбыз. Бул романс магдырай баштаган шаарды, сары алтынтай кулпурган коңур күздө, айланадагы табиатты, түнкү бейкуттук менен жылдыздуу асманга суктанып, өзүнчө кыялданып, балкондо турган жалгыз кызды термелтип эркелеткенсийт. О, кагылып кетейин кызым. Алдыдагы өмүрүңдө сени кандай тагдыр күтүп турат болду экен. Мен да бир кезде так сенде эмес белем. Мен да боз үйдөн чыгып, тоонун жумшак жел аргысына бетимди тосуп тунжурап, далай жолу таңкы чолпон жылдызын күткөмүн. Бирок эми ментеп, сенин тагдырың меникиндей болбосун. Айшанын эриндери титиреп, көзүнө жаш тигеренди. Жок, эч качан сен мендей болбойсуң. Эч качан. Сенин бактың үчүн менин уулум курман болгон. Жеке гана менин уулум эмес, миңдеген, миллиондогон сонун адамдар кан төгүп көбү черте калбадыбы? Алар сени дал ушинтип терең ойлуу асмандагы жымыңдаган жылдыздарды тиктеп, өз бакыты, сүйүүсү, турмушу жөнүндө ойлонсун деп самашкан. Ошон үчүн ачалдуу майданга барышкан. Сен ошону билет болдуң бекен кызым. Же согушта кимдир эмне үчүн курман болгон менен эч кандай ишиң жокпу? Алар жөнүндө сен албетте билесиң. Китептерден окугансың, мектептен сабак алгансың. Мүмкүн анын баары муундардын биринин ордуна кийинкилери келген жөнөкөй гана эзелден бери келе жаткан турмуштун алмашуусу сыяктуу түшүнөрсүң. Бирок андай десең өтө жаңылышасың кызым. Айшанын башындагы жоолугун көздүн жумшак шамалы тыткылады.
Çatırdan tamçı şurguladı. Jaan kayra baştaldı. Balkondagı kız üyüne girip eşikti jap koydu. Muzika tumçuğup, көзден Jaandu şamala şuuldadı. Октябрь аяқтап, суық түше баштады. Айша өңінен азып, biraz қартая түшкөнсүдө. Кайра мурдагысындай уйкусу качты. Докторга барып дары жаздырып, андан көбүрөөк өлчөмдө ичип, biraz уктагандай болду. Ойгонсо терезеден алтын табактай болуп, ай жаркырап карап туруптур. Ваннада суу шылдырайт. Бир кезде алда токтоп, үй ичи тым-тырс болду. Кулак бурун кескендей түнчүрөө. Айша ваннага барып, кранды атайын ачып койду. Суу акты. Анан шарылдаганы Айшанын балалык кезин, жылаң аяк жүгүрүп, курбулары менен кызгалдак терген тоонун шаркыратма төрүн эске түшүрдү. Кызгалдак. Ал өтө насик гүл. Үзөрүң менен гүлдөрү көбүлүп калат. Балким кызгалдакты такмаңдар, жерге түшүп кетеди. Кыз баланы бакмаңдар, жерге тийип кетеди деп уйгурлардын лакабы ошондуктан айтылгандыр. Ушундай узун күндөрдүн биринде коңгуроо шыңгырады. Айша шашып-пушуп, халатынын топчуларын чала топчуланып, эшикке жетип барды. Кыздарын ээрчитип, бурул келип калтыбы деп ойлоду. Эшикти ачса, күлүмсүрөгөн, баягы чогуу иштеген Гүлсүн турат. Ал бир аз өзгөрүп кетиптир. Анткени келген келинди Айша дароо таныган жок. Ал кенен тигилген эки чоң топчулуу костюмчан экен. Бир аз толгонсуп, бакырайган көздөрүнөн кандайдыр бир табышмактуу нур чачырайт. Ууздай аппак бети албырат. Гүлсүн, кайдан садакасы? Эмне туруп калдың? Кир, келгениң рас болбодубу? Башыңа чөп сындырсамбы? Гүлсүн бир аз уялгансып калды. Айша ашканага кетип, талинкеге боорсок салып келди. Караган кезде ырымчыл болуп кеттим. Кече курман айт эмес беле? Жесең көлөкөм, боорсокту өзүм бышырдым. Сүйлөчү, балдарың кандай? Турмушуң кандай? Бары жакшы, деди келин. Азаматсың чырагым. Мени баары унутушту деп үмүт үзүп койдум эле. Гүлсүн эки чоң апельсин алып столдун үстүнө койду. Күйөөм Москвадан алып келиптир. Ооз дейиңиз апа. Сонун турбайбы. Рахмат көкүң келгениңе. Редакцияда кандай жаңылыктар бар? Башкы имаратка көчүрөт деди эле. Көчтүңөрбү? Көчө элек го, деп ийинин куушурду Гүлсүн. Сен эмне, ишке чыкпай жүрөсүңбү? Ооба, Гүлсүн мукактана түштү. Мен редакциядан сизден кийин эле чыгып алганмын. Уулубуз биринчи класска барды. Жолдошум диссертациясын жактаган, кызматы жакшы. Мен үйдө бала багып калдым. Кудай аманчылык берсе, жакында дагы бир балалуу болобуз. 3 баланы кантип бакарымды билбейм. Гүлсүн келген себебин айта алган жок. Ыңгайсызданып, кемпирге мындан мурда бир да жолу келип койбогонуна өкүнүп, ичинен өзүн өзү тилдеди. Жок дегенде бир келип жалгыз апанын акыбалын бир сурап койсо, азыр сүйлөшүү да жеңил болбойт беле. Айша келиндин абалын түшүндү, бирок шек алдырбады. Ал эми жаш келин болсо, жакында ысык суусу жана газы бар 3 бөлмөлүк квартира алмак болушканын, түстүү чоң телевизор сатып алгандарын, кыскасы, алардыкында жашаган адам эч качан зерикпесин түшүндүрдү. Гүлсүн өтө тияттик менен чебер сүйлөп жатам деп ойлоду көрүнөт. Ооба, бала тарбиялоо оңой иш эмес, деп баштады Айша апа. Менин бир тааныштарым бар эле. Экөө тең жап-жаш татынакай жубайлар эле. Бир жалгыз бой кемпир аларга жардам кылып, балдарын багып жүрдү. Балдары ал кемпирди өз чоң энесиндей көрүп, көндүр-төндүр жанынан чыкпай калышкан. Айша унчукпай калды да, биринчи апельсинин коюп, экинчисин арчый баштады. Бир күнү ал жубайлар шарт этип алыска көчүп кетиптир. Байкуш кемпир өз балдарын жоготконсуп, катуу капа болду. Аликиче ыйлап жүрөт. Айша апанын көзүнө жаш кылгырганын Гүлсүн байкап калды. Абдан убал болгон экен, деди келин. Кечирип коюңуз, Айша апа. Мен сизди капа кылып койдум көрүнөт. Айша апага балдарын бактырайын деп ойлогон Гүлсүн ошентип келген максатын айтпастан үйүнө кете берди. Эртеңки күндүн курч нуру бетке сайып, көзүн жүлжүйтүүгө аргасыз кылды. Сыртта кар жаап калыптыр. Биринчи кардын салмагын көтөрө албай, жыгачтын бутактары майышып, кээ бири сынып кетиптир.
Ayşanын төшөктөн тургусу келбей терезени карап жата берди. Күн чооласа кырындап жылып өтүп, эйлинип турган чоң быжыгыры сүлгүгө тийди. Саатты караса, ал токтоп калыптыр. Бирок окумда терезени бирөө акырын черткендей болду. Айша башын көтөрдү. Ал бармак башындай боз чымчык экен. Кичинекей жаныбар бир бутактан бир бутакка секирип, андагы карды түшүрүп, жайланышып канаттарын таранып, куду кылыктанып жаткан сулуудай мойнун койкоңдотуп, күндү карады да бырп этип учуп кетти. Адамың деле ушу тырмактай чымчык сыяктуу экен да. Жок жерден жер үстүнө пайда болуп, жарык дүйнөнүн ачуу таттуусун татып, сүйүп, күйүп, жамандык көрсө кейип ыйлап, жакшылык жыркалында күлүп, түнкү айдын нуруна бөлөнүп, күндүн эртең мененки шооласына жылмайып, анан заматта бырп этип о дүйнөгө учуп кетет. Зор кереметтүү табияттын күрдөөлтүү айлампасынын алдында, жер үстүндөгү түбөлүктүү жашоо менен тирүү жан кутулгус ажалдын алдында адамдын көрө катындагы майда барат кагылыштар, өз ара таарыныштар, түшүнбөстүктөр кеп эмес экен да. Андай болсо, эмне үчүн Мукаштын жоругун туура түшүнүп, анын күнөөсүн кечире албадым экен. Балким ал кезде сүйүүм канчалык күчтүү болсо, көңүлүм калганда жек көрүүм да ошончолук курч болгондур. Балким Мукашым чоң шаарда жүрүп, алыстагы эл журтуна, үй бүлөсүнө куса болгондур. Ошондуктан мээрими жанагы аялга түшкөндүр. Ал эми тигиниси азыркы мага окшоп, жалгыз бой шортуу неме болсо бакытка үмүттөнүп, Мукаштын сунган колун бооруна кыскандыр. Ата канат. Адам 30-дагы куракында, 60-дагысындай акылман болсо кана. Негедир үстүнкү этажда жашаган картаң чаштырач эсине түштү. Ал күнүгө эртең менен балконуна керебеттин дат баскан пружиналарынан тагы бар кызыл ала матрасын жайып, далысын күнгө кактап отурат. Күркүлдөп жөтөлүп тамеки чайнайт, анан эт майы жок тамак бышырып, кружкасын көтөрүп Айшадан кайнак чай сурап кетет. Алабышка жалгыз өзүнө чай кайнаткандан эринүүчү, бирок кошуналар аны сараңдыгынан чай сатып албайт деп ушакташчу. Бир жолу картаң чаштарач чайга келгенде Айша: "Чай муздап калды, ысытып берейинчи", деди. "Ой", деп колун шилтеди чал. "Ысык ичемби, суук ичемби, барар жерим жакындап калды". Терең ойдо жаткан Айша терезенин тырс эткенинен чочуп кетти. Баягы бармак башындай чымчык кайра учуп келиптир. Калтатынакай аялдай койгон мойнун буруп, Айшага кылчайгандай болду. Айша аргасыдан мээримдүү жылмайды, күлүмсүрөдү. Чымчык эмнегедир Вераны элестетти. Ал кызматтан келгенде плитанын жанына отуруп, үшүп кеткен колу бутун жылытканда дал эле ушул чымчыктай тиктечү. Мурду да чымчыктыкындай быйпыйган. Өзүнө жарашыктуу эле. Уулу аны менен жашаган соң сүйгөндүр, эркелеткендир. Балким кыз чынында эле эркинден төрөлгөндүр. Башкадан туулса эмне экен? Бала деген бала да. Ошондой болсо да, кыз эч нерседен шеги жок, Айшаны өз чоң энесиндей көрөт эле да. Веранын бир туугандары, жакындары жок, баары согуштан кырылган турбайбы? Анан алаял жердин алыстыгына карабай, толгон азап тозок менен бир ай жол жүрүп, мында жакынын издеп келген го. Вера өзүнө ылайык адамга жолугуп, аны менен баш кошуп кетип калган күндө да кызды Айшага таштап кетсе, аны эптеп, багып, чоңойтуп, күйөөгө берип, анан анын балдарын бакса, ментип 4 дамдын ортосунда соксоюп, жалгыз отурбайт эле го. Бул жөнүндө эмне үчүн ошондо мындан 20 жыл мурда ойлонбодум экен? Эмне үчүн ошондо ичимдеги ишенбестигим, арсар ойлорумду жеңип чыга албадым? Жаш белем. Мүмкүн уулум же эрим кайтып келеби деп үмүт кылгандырмын. Же болбосо сезимимдин тереңинде алдыдагы тагдырыман дагы бир жакшылык күттүмбү? Кантип эле 6 сана аман адамды турмуш бардыгынан өксүтүп койсун? Жок, андай деле эмес. Ал кезде мага бир аз гана адамгерчилик, мээримдүүлүк жеткен эмес. Ооба, мээримдүүлүк, деп Айша апа өзүнө огуз айтты да кроваттан башын көтөрдү. Жүрөгүнүн терегинде көп жылдан бери өйкөп жүргөн шишик жарылып кеткендей болду окшойт. Эсине эми келгенсип, көпкө чейин мелтирип отурду. Вераны жана анын кызын издеп табыш керек. Мына анын эң акыркы адреси. Ал Ташкенттен жазган болчу. Токуу фабрикасына кызматка орношкон.
Kızım menen jumuşçuların жатаканасындамын деген. Азыр албетте ал жерде жок, бирок анын кайда экендиги жөнүндө маалымат калгандыр. Мүмкүн эрге тийгендир. Өз атасынын фамилиясын өзгөрткөндүр. Өзү туулуп өскөн жерине кеткендир, бирок аны табууга болот. Har bir ayдын 13-үндө жазуучу Агния Барто радио менен согуш жылдары бири-бирине жоготкондорду издеп кээсин таап жатпайбы? Ага жаңылыштыкты моюнга алып кат жазыш керек. Аны болсо мындай сөз менен башташ керек. Ардактуу Агния Львовна, сизге кат жазган алыскы Кыргызстанда жашаган бир аял. Мен өз турмушумда 2 чоң ката кетирдим. Ошол 2 катанын эч болбогондо бирөөнү оңдоого мага жардам бериңиз. Вера тирүү болсо сөзсүз жооп кайтарат. Эгер ал бирдеме болуп калса, анда анын кызы жооп берет. Ошентип бири-бирибизди табышабыз. Күн найза бою көтөрүлүп калыптыр. Эми анын шооласы Арктикадагы муздарды жарып бара жаткан кеменин сүрөтү илинип турган дубалга тийди. Жок, иче турган суу сали түгөн элек. Өйдө туруп алга басыш керек. Адамдарга барыш керек. Аларга барып, кир жууп, мончо тазалагыч болсо да кишилер менен аралашып иштеш керек. Сүйүп, жек көрүп, ыйлап, күлүп, иштеп, жалыгып, жапа чегип, бала сүйүп, алга умтулуп, эс алуунун жыргалдуу рахатын көрүш керек. Айша кроваттан тез туруп, мойну башын муздак сууга чайып, көзгүгө келип сүртүнө баштады. Көзгүдөн аны көк ала чачтуу арык чырай кемпир карады. Оор уйкусуз сары санаадан абдан чарчагандай түрү бар. Көздөрү үңүрөйүп кетиптир, бирок карегинде билинер билинбес учкун, ал тургай шоктук байкалгансыйт. Айша тез кийинди да улагадан тамда илинип турган бир кезде уулу сатып келген сүрөткө көз чаптырды. Сүрөттө муз жаргыч кеме түндүктүн мейримсиз ызгаарына моюн бербей, океандын муздак толкундарын жарып алга карай кетип бара жатыптыр. 2 күндөн кийин Фрунзе Ташкент поезди Айша апаны мындан көп жыл мурда биринчи эмгек кадамын аттаган шаарды көздөй дүкүлдөп алып бара жатты. Вагондун ичи үп, терезеден ысык жел согот. Айшанын орду 2-нчи текчеде болгондуктан ал төмөн жакка түшүп отурду. 3-чү полкага спорт костюмчан жаштар чыгып алышты. Төмөндө баштык үштөктөрү ар түрдүү жиптер менен чытырата таңылган чемодандарын араңдан зорго батырыштырып улгайган 2 толмоч аял жайгашты. Поезд ордунан козголоору менен алар чакан столчунун үстүнө бышкан тоок, туздалган бадыраң, алмаларды, повидло жана картошкаларды коюп, жол бою жей да беришти, сүйлөй да беришти. Берки текчеден боюнда бар аялы менен 40 жаштар чамасындагы адам орун алды. Станцияга поезд токтогон сайын күйөөсү түшө калып, жүзүм, айфа, дарбыз сатып келет. Бирок аялы эч нерсе жебейт. Энтиги ысыкка чыдабай кыйналып атса керек. Ал аялды Айша өзүнүн полкасына жаткызып, аны ыңгайлуу орноштурду да тамбурга чыгып тамеки чекти. Поезд менен акыркы жолу качан жүргөнү Айшанын эсинде жок. Канча мезгил өттү? 20 жыл өттүбү? Же 30бу? Ким билсин. Ошондо ал кайда барды эле? Эмнеге барды эле? Эстей албады. Оор дөңгөлөктөр жүрөктүн соккунундай дүкүлдөп, вагондун кыйчылдап термелгени, качандыр эбак болуп өткөндө, алыскы туманда калган турмушту эске түшүрөт. Кийинки жарым кылымдын ичинде башынан эмнени гана өткөрбөдү, нени көрбөдү. Көгөргөн ак чоклуу тоолор поезддин артынан калбай закымдап келе жаткансыйт. Кең талаадагы кычынын сап-сары гүлдөрү зуулдап вагонду жанып өтүп, күн шооласынан жарылган сары алтын көлдөй көрүнөт. Аны тиктеп каруудон көз уялат. Сары гүлдөр. Баса бул ажырашуунун жашаны эмеспи? Анысы аз келгенсеп, поезддин дөңгөлөктөрдө ажырашуу деп дүкүлдөгөнсүйт. Ал эми Айшанын тагдырына да ажырашуулар кесепет болбодубу? Ошол ажырашуулардын айынан минтип бир сырдуу, муңайыңкы болуп калбадыбы? Биринчи ажырашуусу мындан көп жыл мурда болгон. Түн ордосунда ал күйөөсү Мукашты вокзалдан алыскы чоң шаарга узаткан. Кандай экөө жап-жаш кези. Чогуу келген достору өз ара акырын сүйлөшө калышып четке чыга беришти. Айша болсо бетин Мукаштын койнуна катып, негедир ыйлап жиберди. Ой, сен эмне? Мени өлүмгө узатып атасыңбы? Деп Мукаш ийинен кыса кучактады. Билбейм, жүрөгүм сыздап кетти, деди Айша. Жара көрүм.
Көп оңайба, бат эле келип калам. Билим алып, чоң начальник болом, деп тамашалады Мукаш. Бирок жапжаш Айша уктап жаткан уулун бууруна кысып, жашын токтото албай койду. Поезд аппак талааны бойлоп зуулдап кете берди. Суусуз какшыган терең арыктар жердин бетиндеги тилкидей бозорот. Колхозчулар топтошуп да жалгыз-жалгыздап пахта терип жүрүшөт. Эркектер төшү ачык ак көйнөкчөн, ала топучан, аялдар кызыл ала көйнөкчөн. Алар күнгө күйгөн күрөң жүздүү баштарын көтөрүп, кетип бара жаткан поездди узата карап, күлүмсүрөшүп, пахтадай аппак тиштерин ырсайтып, колдорун булгашат. Жалаң эркектер иштеген топтон кимдир бирөө вагондун тамбурунда кетип бара жаткан спортсмен кыздарга тийишип, бери түшкүлө дегендей колдорун жаңсап, мен сенин артыңан жердин түбүнө чейин поездди кууп барам деп бири тамашаласа, беркилери кыран каткы күлүшүп, кетип бара жаткан кыздар бири-бирин карап, аргасыздан жылмайышат. Поезддин дөңгөлөктөрү болсо ажырашуу деп какылдайт. Мукаш чоң шаардан эмнелерди көрүп, кандай окуп жатканын сүрөттөп, көн алыс дээрлик кат жазып турду. Кийинчерээк каттары сейреп келе баштады. Экинчи жылы ал кат жазууну таптакыр токтотту. Айша үйүнө шашып ушуп келсе, ящикте кат тургай, таш балекетте жок. Күйөөсү тирүү эмес го деп ойлой баштады. Бирөөгө айтайын десе тили барбайт, бирок аман эсен келер деген үмүтүн үзбөдү. Чынында эле күндөрдүн биринде Мукаш келди, бирок күйөөсүнүн келиши Айшаны сүйүнткөн жок. Анткени ал башка бир аял менен келиптир. Бул окуя Айшаны абдан ызалантып, ишеничин кетирип, жүрөгүн муздатып салды окшойт. Ал бара-бара адамдарды кыртышы сүйбөгөн ачуулуу аял болуп калды. Эркек аттуунун баардыгын жек көрөт. Согуш башталганда Мукаш биринчилерден болуп майданга аттанды. Айша вокзалга барып коштошуп, анын жүзүн көрүп, кебетесинде илгерки жосундарынан бир нерсе калбаганын байкагысы келди, бирок аялдык намысы, ич күйүүсү аны вокзалга жибербей кармап калды. Майданда жүргөндө Мукаш кат жазды, бирок Айша жооп кайтарган жок. Килейген квартирада жалгыз уулу менен калды. Башталгыч класска сабак берип, эртеден керели кечке мектепте. Уулу эркин окуусуна келип, отун жарып, меш жагат. Казанга жүгөрү нан бышырат, дүкөндүн очерединде турат. Кечинде тамак жасайт, сабагын бышыктап, көчөгө чыгып лыжа тебет. Айша менен уулу эртеңки тамакта жана кечинде кезигишип, сейрек сүйлөшөт. Мукаш жөнүндө эч кеп салышпайт. Эки унчукпас адам эмне себептен унчукпай, эмнени айткысы келбей жүрүшкөнүн өзлөрү жакшы билишет. Күндөр өттү, айлар өттү, жылдар өттү. 1944-жылдын декабрда келип жатты. Эркин 10 класста окуйт. Ал чоңойгон сайын унчукпаган, уялчак бала болду. Көп окуйт. Юристтик кесипке кызыгат. Чынын айтканда Айша өз уулунун ой санаасын жада калса кандай адам болуп өсүп келе жатканын көп биле бербейт. Өзү окуткан класста доскага шайтан пайтандын сүрөтү тартылып калса, сыя челектин ичине соргуч кагаз же борт тыгылып калса, 40 баланын кемиси тентектик кылганын жаңылбай таап койчу. Ал эми өз баласы кандай жорукка барарын, кандай мүнөздөгү адам экенин билбейт. Уулу менен бирге акыркы жолу жаңы жыл тоскону эсинде. Эркин үйгө классташтары менен келди. 3 бала, бир кыз бийлешип, шаракташып, күлүшүп, саат 12-де жаңы жылды ураалап тосушту. Анан келген балдар Айшага өз ыктыярлары менен согушка кетип аткандарын айтышты. Эртеси Айша шаардык военкоматтын алдында болду. Эл көп. Гармондор тартылып, чогулгандар ырдашып, бийлешип, ыйлашып, семичке чагышып жатышты. Тоо элдин арасында анда-санда папирос деп кыйкырып, шыпылдаган балдар тамек сатып жүрүшөт. Айша алардын бирөөнү чакырып, бир пачка цветок деген арзан папирос сатып алды. Ичинде 100 данасы бар экен. Өзү бирөөнү алып чекти. Апа, мага да бирди чектирип коюңузчу, деди далтайган жаш бала. Айшага бир нече папирос берди. Аны көрүп жаштар алынган, анча-мынча кызымтал жолдоштор да келишти. Айша колундагы папиросту балдарга таратып берди. Узатканы келгендер согушка кетип аткандарды Пишпек станциясына алып кетерин күтүп турушту. Келе жатышат. Комиссариаттын жашыл дарбазасынан колонна көрүндү. Ир алдыда тыпылдаган жаш лейтенант жерде ойо басып келе жатат. Тула бою зымпыйып, жап-жаңы мундир шыңга боюна деле жарашыктуу. Өзү колоннада келе жаткан балдар курактуу болсо да, алардан бир топ улуудай көрүнөт.
Askerге жаңы чакырылгандар жумуш кийимчен, эски уску пальто, куфайкачан, баштарында жазгы фуражкалар. Майданга чыгардын алдында бар бир өзлөрүнүкүн таштап, аскер кийимин кийишет эмеспи. Колонна вокзалды көздөй жөнөдү. Узатуучулар топурашып, алардын аркасынан түшүштү. Эгерде кемпирлердин көз жашы, келин кыздардын бышактаганы, абышкалардын түнөргөнү болбогондо булар кайсы бир чоң майрамдагы парадда бара жаткансыйды. Колоннадагы балдар олдоксон тамашалашып, бир туугандары, сүйгөндөрү, өнүп өскөн шаары, ачык асман менен коштошуп кетип бара жаткандарын байкатпас үчүн атайын катуу күлүшүп, согуш анчалык деле коркунучтуу эмес деген түрдө көрсөтүүгө аракет кылышат. Жалаң жап-жаш балдар, ар бири ашып кетсе 18-19да. Эркин оң чак четте бара жатты. Айша уулунун колун кармап, анда санда көз жашын сүртүп, баткак, чалчыкты байкабай башкалар менен бирге кете берди. Эркин «Үйлөбаңызчы, мама» деп акырын сүйлөп, жарында бара жаткан татынакай Санияга күнөөлүүдөй карайт. «О, кагылып кетейин олдоксон балдарым. Силерди ким зордоп кайда баратасыңар? Өлүгүңдү ит жеген гитлердин көзүн өз колум менен уйуп салсам, муукумум канбас беле? О, чүрпөлөрүм, силердин далайыңар кайра кайтпайсыңар. Канчаңар мунжу болуп келесиңер, аны өзүңөр билбей тамашалашып күлөсүңөр. Жок дегенде каткырбасыңар бола. Жаркырап жайнап бара жатканыңарды көргөндө жүрөгүм ого бетер туйлап жатпайбы? Сак болсоңор экен, кагылайындарым. Айшанын түшүнүгү боюнча душмандан ого этиет кылбаганга жаңылат десе керек. Балдарын майданга жөнөтүп аткан энелердин бардыгынын түшүнүктөрү деле ушундай болсо керек. Белоруссию родную, Украину золотую и наше счастье молодое мы стальными штыками отстоим, деп алдыда кетип бара жаткандар ырдаганда, арткылары да күркүрөп коштоп, жүздөгөн жаш муундардын хору жерди дүңгүрөттү. Шаркыратмадай күрүлдөгөн үндөрдүн илебинен жол жээгине аза күтүп тургандай тизилген мырза тиректерден сары жалбырактар куюлду. Кийинки мүнөттө ырды колоннаны узатып бара жаткандар да улап кетишти. Адамдардын эбегейсиз кудуреттүү толкуну жолунда учураган кедергинин баарын козголтуп агызып, өзөнүнө батпай ашып-ташып туулдый буркандаган селди элестетет. Вокзалга жетип келишти. Коштошуулар башталды. Көз алдындагы окуя Айшага түш сыяктуу сезилет. Эркин баягыдай эле кичинекей чыт курсак бала. Ал эми алдында турган шыңга бойлуу, муруту жаңыдан чыгып келе жаткан жигит бейтааныш башка бирөөдөй. Унчугушпай турушту. Мындай учурда кандай сөз айтылат? Вокзалда патефон ойноп, анан кимдир бирөө катуу кыйкырып, жолдому үгүт насаат сөз сүйлөдү. Мунун зарылдыгы канча? Кимди күттөйт? Согушка барабыз деп аскер билет мөөнөтүнөн мурда алышкан улантар түгүттөйбү? Өлкөнүн, элин жерин, ата журтун сактап калуу үчүн өмүрүн курмандыкка чалууга өз ыктыярлары менен бел байлагандар түгүттөйбү? Радиодон «На позицию девушка провожала бойца» деген ыр перронду жаңыртты. Эл коштошуп, ыйлашып аскерге бара жаткандарды өпкүлөшүп, ызы-чуу, бирок кокус кимдир бирөө майданга баруудан баш тартса, аны ушул эле балдардын ажырагысы келбей ыйлап жаткан аялдар, кемпир чалтар оңдурбас эле. Ышталган капкара паровоз кыйкырып, биринчи коңгуроо кагылды. Адамдар удургуп, ыйлап жаткандардын ыйы, сүйлөп жаткандардын сөздөрү катуулады. Репродуктордон салтанаттуу марш угулду. Эркинтай, өзүңдү сакта. Суук тийгизип алба. Кийимиңди Ташкенттен берип бекен? Деди энеси. Камсанабаңыз, мама. Кат жаз. Мен жөнүндө эч бушайман болба. Өзүңдү сакта, кагылайыным. Экинчи коңгуроо кагылды. Айша уулун бек кучактап, мойнунан жыттап алды. Өмүрүндө акыркы жолу. Ыйлабаңыз, мама. Мен аман эсен келем. Кудайым жалгызымды, кара чечекейимди ажалдан сактай көр. Эркин ошого чейин үн катпай жанында турган Санияга бурулду. Эки жаш унчугушпай бири-бирин тиктеп турушту. Мына, ушинтип жөнөп атабыз, деди Эркин шаардын четиндеги пионер лагерине жөнөп аткансып. Саниясы унчукпай башын ийкеди. Энеси жаштар уялбай коштошсун деп вагонду көздөй басты. Эркин кыздын ийинин назик сылап, анын кичинекей колдорун бекем кысты да, элдин көзүн чөбөгө батын албай, вагонго чуркап кетти. Акыркы коңгуроо кагылды. Эркинди кимдир бирөө кол сунуп вагонго тартып алды.
Узатуучулар поездди көздөй умтулушту. Ый кыйкырык, кызычуу, коштошуулар, опур-топур. Кара паровоз мунун баардыгын түшүнүп тургансып, оор үшкүрүп, жаш уландарды өлүм житимдүү, каардуу майданга сүйрөп кеткенде ыра күрбөгөнсүп, 3-4 кыйкырды да ордунан козголду. Чоюн дөңгөлөктөр жайбыракат кыймылга келип, бир айланды, экинчи айланды, анан дагы катуулады. Катуулагандан катуулап, перрон кыймылга келип, артта кала берди. Узатканы келгендер поездди ээрчип чуркашты. Улгайган аял вагондогу баласынын колун кармап, поезд менен кошо чуркап, Кудай таала, былтыр атаң кетип жок болду, эми сен ушинтип баарыңар кетип каласыңарбы, деп буркурайт. Айша да поездди кубалап жүгүрдү. Ал уулунун күлүмсүрөгөнүнөн башка эч нерсени көзүнө илген жок. Башынан жоолугу учуп кетти эле, аны кимдир бирөө ала коюп аркасынан жүгүрдү. Эне вагонду кууп жетейин деп калганда, поезд үстүнөн бир нерсени силкип таштагандай булкунуп алып, жүрүшүн катуулатты. Айша поезду токтотуп калчудай жүгүрдү, бирок кара мүртөс паровоз вагондорундагы кырчындай жигиттерди ала качып, жеткирбей кетти. Көрпө тебетейчен жигит вагондон башын чыгарып, «Күткүлө, бардыгыбыз аман келебиз!» деп кыйкырды. Анын кыйкырыгын поезддин күрөлдөгөнү басып, паровоздун кара моорунан кара түтүн бурк этти. Узаткандар токтоп, поезд көк жээкке жетип көрүнбөй калганча тура беришти. «Келебиз!» деген кыйкырык Айшанын кулагына асырда угулуп тургансыйт. Анткени бардыгы аман келген жок. Бир нече айдан кийин Эркиндин ордуна «Сиздин уулуңуз Прага шаарын бошотууда курман болду» деген сөздөр жазылган алакандай кагаз келди. Деп улуган паровоз катуу булкунуп Айшаны эстөөсүнөн бузду. Поезд кайсы бир чакан станцияга токтоп калды. Вагондордон спорт кийимчен кыздар, балдар жүгүрүп түшүшүп, килейген ак топ менен ойной башташты. Вагон ресторандан 2 кызымтал жигит чыкты. Бирөө килейген бош бөтөлкөнү дөбөчөгө тикесинен койду. Вагондун жанында тургандар бөтөлкөнү бута кылып таш менен ургулай баштаганда сигнал берилип, элдин баары кайра поездге умтулду. Бута күн шооласына чагылышкан бойдон аман эсен кала берди. Айша купеге кирди. Жаш аял бети тамылжып, тердеп, чалкасына жатыптыр. «Эмки станцияда түшүп каласыңбы?» деди Айша. «Үйгө да эрептеп чыдайм» дейт. «Эми кара сууга чейин станция жок». Күйөөсү кыйналып жаткан аялын жалуурай карады. Аял үн катпай бир күйөөсүн, бир Айшаны тиктеп жалдырайт. «Садагасы, сен тамбурга барып салкындап келчи. Аялыңа мен көз салып турайын», деди Айша. Жигит кечирим сурагансып аялын карады. Ал «Бар, менден камсанаба» дегенде ишарат кылды. Күйөөсү 5 мантын алып купеден чыгып кетти. «Мындай акыбалда болгон соң жол жүрбөй эле койсоң болмок экен, кызым», деди Айша келиндин бетин сүлгү менен сүртүп. «Мындай болорун күткөн эмесмин. Дагы жарым ай бар деген. Врачтар жаңылышкан окшойт», деди келин. «Бу биринчиңби?» деди Айша. «Ого, жок», деп күлүмсүрөдү келин. «5-инчиси. Көлөкөм, өзүң канчадасың?» «Жакында 30га чыгам». «Кыйналат турбайсыңбы жаш балдарың менен?» «Кантебиз эми? Экөө эле эптеп-септеп чоңойтобуз да. Жолдошум жакшы киши, боорукер, ичпейт, баланы жакшы көрөт. Тун балабыз чарчап калган. 1 жашында. Ошого абдан капа болгон. Ошондон бери бала дегенде жаным берет. Мага эч жумуш жасатпайт. Мейли, 20га жетсе да төрөй бер дейт. Бала деген жакшы, бирок мынтип жылык эле чартайып жүрө берген уят экен. Апа эмне суят? Бала деген асылда. Кудай баласыздыкты көрсөтпөсүн», деди Айша, жаш кылкырган көзүн жашырып. «Мунусу поездде бара жатканда төрөлсө, атын жолоочу же поезд бектеп коебуз да». Келин жылмайып койду. Айша анын жаздыгын оңдоп, белине тоголок толгон сүлгүнү койду. «Дагы канча жол жүрөбүз?» деди келин. «Билбейм, каклайын. Жакында жетебиз го». Сырттан күйөөсү кирди. Аялы кыйналып, ысып тертеп жатканда өзү салкын тамбурда отура албай койду окшойт. «Эмне келдиң? Салкын жерде отура турсаң болмок. Мага бул апа жакшы жардам берип атат», деди келин. «Эч нерсе эмес. Азыр кара сууга келебиз, анан жарың деле улайын».
Sizge çoğun rahmat apa. Jigit özünün tekçesine oturdu. Dar küpö bir zamatda öp bulup ketdi. Ayşa tamburga çıktı. Poyezd paxtanın ankıgan talağasını aralap, qaqıldap, şaqıldap keteverdi. Uzun köynökçön zayıptar talağa jumuştарын bütürüp turunaday tizilip, beylep jatkansıp jalgız ayak jol menen ketip bara jatışat. Ar birinin başında koyup algan jügü var. Hany görgen Ayşa suqtandı. Bul ayallar taң erteden talağada işteşip, tamaşalaşıp, gülüşüp, bakıldakan brigadirlerge şıldın, qaqşıqtardı atırıp eme, çarçaşıp, bugün bütürgen jumuştarına özleri razı oluşup, şaraqtaşıp ketip baratışat. Öylerine gelip, muzdaq suğa juğunuşup, saviz, çambır, kızıl murç aralaşkan, jıtı burquragan tamaqtardı bışırıp, bala çaqaсын, kempir çalın toyguzup anan, katı uykuga girişet. Halar uykusuz uzun tünde gözürmefey, çaqşayıp terezeni qarap jatkan, qanday meni tekenin bilişpeyt. Tamburda salqın tarta başladı. Keçki şamal bet kurup, Ayşanın appak çaştарын sengsiltdi. Poezdin janынан talaalar, adamlar, tuttun arbaygan baktары zuuldap ötüp, alısta görüngen toolur kalvay erçi berdi. Basa, oğlunun horuna gelgen qara qagazdan keyin emne boldu deysin? Soğuş büttü. Gebiröler altıstan aman qaytıp, kesi jaradar, muncu, maypar bolup qaytdı. Eşi qılıp türü qılgandары jaşap, özlerinin murdağı kesiplerine qaytıştı. Soğuşqa çeyin turmuş jolun tappagandары emi izdenip, emi tavıştı. Adegende Ayşa oğlundan tölüpkö ajraganına tök işenbey жүрdü. İlgeri oğlunun ölgönüne işenbese, emi oğlunun bolgununa işenbegensiydi. Mına hazır dile tam burada turup, bir kezde anın üybülösü, oğlu bolgununa köp işenbegendey. Hanın bardığı jomok je түш siyahtı. Al görkemdүү jomok, en kızık çerine jetkende kimdir biri onu çoçutup oygotup, tatnaka ümitünüsüp, bardığынан ajratıp salganday. Soğuştan keyin bir neçe jıl kenje klasstardağı baldарды okutup жүрdü. Sabaktan keyin üyüne çarçap gelip, bir kucak depterdi stolga koyup, tufliyin çeşip, divanga kulaçuda, eş nerse jönündө oylobay, 40-50 minut memirep jatçı. Alıme har türlü kapalı oylar kumurskaday çuap gelse de, ağa moyun beribey, çok, bardığı çayında bolat, oğlum qaytıp gelet dep, özüne özü qayrat aytçı. Alinasındağı kürkürögen ömür, turmuş, jalgız boya ayalda çöktürbey, günüge jaňy dem, jaňyrgan kudret berip turganday bolçu. Al tarbiyalap okutkan baltar bir kezde yerjetip, jakşı adam boluşat dep ümittençi. Kede Ayşe Ceydin üyüne okuçlarının atınları gelip, angimeleşip akıldaşıp getişçi. Ayşe alarga külkülü okularda aytıp ermekteşip, vakıtın ötkönün bayqabayda kalçı. Mektepke jaňy direktor gelip eme, mından arı negizinin diplomu barları gana işteyit degen şahardık ele gartuu bölümünün prikazını okup bergenge çeyin, Ayşanın turmuşu uşunday bolçu. Menin diplomum bolbogonu menen tajribam bar, al turgay kenje klasstar üçün oku kitebin tüzüge katışkam, dedi Ayşa. Ayla kançeje, soğuş bolsa büttü, şart özgürdü. Bed instituttu bütkönдөр kızmat izlep жүрüşöt, dedi jaňy direktor. Bir jumadan keyin Ayşa redaksiyanın maşina bürosunda çakıldatıp maşinka basıp oturup kaldı. Bul işkahını daroyla alıştı. Poyez жүрüşün biraz basaňdatdy. Döngölöktür bargan sayın jayrak tüküldey başladı. Paravoz katуу üçkürüp, vagondorun şarhak etkizip alıp toktody. Tamburga koluna türülgön sarı jelekçesini karmap provodnik çıktı. Vagonga kiriňiz, dedi al. Gelip kaldık be. Az kaldı, dedi provodnik. Ayşa vagonga kirdi. Adamlar çimadanlarına, meşoktoruna birdemelerdi salıp, boyumlarını izdeşip, çaşların tarap, giyimlerin kiyişip, birdemelerin baylaşıp, tanışıp, açışıp, jabışıp, kovura bir nerselerdi suraşıp, ağa жооп berişip, süйлöşüp, işi kılıp, şaşıp, uşup, har biri özü menen öz alek. Apa, ayıp etmeseňiz, mahajardan berip koyuňuzçu, dedi gelin. Deginin takribi çok. Meni jarym saattan beri kiyin talbay atat. Göğsü kupeden çıkıp ketdi. Ayşa gelindi, kiyinte başladı. Uşul jerde kalalı dediňer be? Ova, şaharga jete alykda emesmin. Tetige çimadanda jaňy iç könekim bar ele, dedi gelin. Ayşa çimadandan kızılgül sayması var sarı köynekti taap çıktı. Men sizge kandaýça rahmat aytarymdy bilbey turam. Mobu jolukdy alıp koýuňuz. Japjaňy. Erim 8 martda bergen, dedi gelin.
Jölüne koy sadagası. Jolugum bar. Alıp koyuңuz apa, dedi kelin uyalып. Siz maga köp jartan berdiңiz. Kupege kire alбай, биздин айыбыздан тамбурда турдуңуз. Жакшыраак эс алган да жоксуз. Адамгерчилигиңизге рахмат апа. Андайды ким болсо да жасамак кызым. Мындай кооз жоолук жаштарга жарашат. Өзүң эле салын, деп күлүмсүрөдү Айша. Бул сиз үчүн өтө эле кызыл тазыл болсо, келиниңизге, кызыңызга же небереңизге айтыр, кимиңиз болсо ошонуңузга бериңиз, dedi келин. Рахмат садакасы. Күйөөң берген белек, өзүң эле буйрсун, dedi Айша. Андай болсо жок дегенде адресиңизди айтып коюңуз. Жакшылык болуп аман эсен түрөп алсам барабыз, балким кудалашып каларбыз, dedi келин. Тилегиңе рахмат садакасы. Адресимди айтканым менен баары бир таппайсың. Жакында кызымдыкына кетем. Күйөөсү военный, жакында башка бир шаарга которулат, деп койду Айша. Купеге ак кабатчан, жеңил замбил көтөргөн эки кыз кирип келди. Келинди жаттык менен жаткызып, вагондон алып чыгып кетишти. Аман бол каглайын, коркпо. Айша келиндин чекесинен өпкөндө ал астын кыйырын тиштеп, өңү манаттай албырып, чекесиндеги күрөө тамырлары барсайып чыкканын байкады. Жараткан жаш неменин жанын кыйнабай, аман сактай көр. Айша ичинен алкады. Аңгырай түшкөн поезд ары жөнөдү. Айша өз текчесине барып жатты. Ал эми бир купеде жалгыз калса да уктай алган жок. Анын кулагына жаш келиндин сөздөрү дагы эле угулгансып, көз алдында анын шишимек тарткан өңү, барсайган күрөө тамырлары. Бактылуу экенсиң, тагдырың бактыдан ажыратпасын. Ташкентте Айша көп буйталган жок. Вера иштеген фабриканы дароо эле тапты. Директордун орун басары кадрлар бөлүмүнүн башчысын чакырып, архивден мурдагы кызматчысы Вера Сергееванын маалыматтарын издеттирди. Айшага сүрөтүн көрсөткөндө Вера экенин тааныды. Бирге иштегенбиз. Анын кызын да билем. Алгач балдар бакчасына, андан кийин музыкалык интернатка өзүм орноштургам. Бизде иштеп жүрүп жакшы бир жигит менен баш кошуп, андан 2 уул төрөгөн. Мындан 10 жыл мурда күйөөсү жаңы ишке дайындалып, Чимкенттин түбүндөгү райцентриге көчүп кетишкен, dedi кадрлар бөлүмүнүн башчысы. Демек, Вера тирүү экен. Турмушун оңдоп алган тура. Башка жакка кетпей, мында калып казак жигитке тийген экен. Кандай гана болбосун аны табам. Аны табыш үчүн калган өмүрүмдүн баарын жумшаймын. Тапсам өлөр өлгөнчө жанынан кетпейм. Балдарын багып берем. Поезд 2 сааттан кийин жөнөйт экен. Ага чейин Айша шаарды кыдырып көрөйүн деди. Ташкент абдан өзгөрүптүр. Таптакыр таанылбайт. Чаңы уруксуп жаткан көчөлөр асфальтталган, чайханалардын ордуна ресторандар, магазиндер, кинотеатрлар, көп кабаттуу үйлөр салынган. Хайрыкча шаардын борбору катуу өзгөргөн. Эли да жаңы, жери да жаңы. Жеке гана шаардын борбору эмес, чоподон жууруп, чабылекейдин үйүндөй кылып салган жепирейген тамдарды бузуп, шаардын чет жакаларында оңдосо болмок. Жер жемиши жайнаган базардын жанынан өтүп бара жатып, мүмкүн Веранын неберлери да бардыр, деп жыты буркураган чоң коон сатып алды. Кечке жуук абырайы өзгөрдү. Түн бою вагондун төбөсүн тырсылдатып жаан жаады. Купеде Айшадан башка бакчайган, аппак сакалдуу, ак көйнөкчөн, белине шай жоолук курчанган чал бар экен. Карыя жолду ката унчукпай анда санда гана жөтөлүп, чоң макиси менен жылтыраган помидорду төрткө бөлүп, тузсуз жана нансыз жеп коюп келе берди. Айша да үн катпай отура берди. Бир кезде чал төшөгүнө тетири карап жатып коңурукка кирди. Ах, чиркин, калган өмүрдүн бардыгын эч нерсе жөнүндө ойлобой, дал ушинтип күлүк поездге түшүп алып, аны сагынып күтүп жаткан бала чакасын көзөй зуулдап кете берсе, андан рахаттуу турмуш болор беле. Терезеден жан көз жашындай мөлт-мөлт куюлуп, сыртта күйгөн фонарлардын жарыктары жалт-жулт этип кайып өтүп, дөңгөлөктөр оор күрсүлдөйт. Поездде эч нерсе менен иши жок, алга зымырай берди. Ракта билинер билинбес оттой болуп үмүт үлпүлдөйт. Вера менен кызы өткөндү кечирер бекен. Балким Вера сенин чоң энең ажаан, ачуулуу, биз барсак ишенбей кабыл албай койгон деп кызына жамандап салгандыр. Согуштун каарына калып, сүйгөнүмөн эне атаман ажырап, жетим жесир мусапыр болуп,
Kıyın kesеңде sizdi izdep, жер түбінен келгенде шенбей, тырмақтай қызым екеуізге, enелік мейіріміңізді ыраға көрбей, қабыл албай қойдыңыз іле, хеми емне келдіңіз десечі. Мейлі, емне десе ошы десін. Жек көрсін, үйіне кіргізбей қойсын. Кешірім сұрайым. Жалынып, жалварып уйлайым, кетпейм, егер қызы күйеуге тиген болсачы. Анда төтен жақшы, анда барын Фрунзеге көчіріп кетем. Поезд кичинекей станцияларга бир нече жолу токтолду да, кайрадан жүрүшүн катуулатты. Чоюн дүңгөлөктөр жүрөктүн соккунундай дүкүлдөй берди. Калың нөшөр терезени чапкылады. Бир аздан соң көздүн муздак жааны жумшак карга айлана баштады. Айша апа караңгы купеде олтура албай чынысын алып сыртка чыкты. Вагон боп-бош экен. Ашып кетсе 4-5 адам бар көрүнөт. Проводниктердин купесинде 2 кыз чай ичип отурушуптур. Шайға келіңіз еже, деді көздері күлміңтеген қара туры проводница қыз орнынан жылап. Рахмат қызым, мынау чыныға қойып бергіле, купеге барып içейін, деді Айша. Қазір, тәтежан. Қара қыз лыпылдап орнынан тұра қалып, мамиле чайдан баса қойып берді. Мамкентке қашан жетеміз, қыздар? Аз ғана қалды, деді қара қыз. Жамалка, шоу неге торттан кесіп бер? Деді ақ жумал проводница қыз қырғызша. Жігітің берген тортыңды аяп тұрасың ба? Ой, қойшы енді, деп қазақ қыз уяға түшті да, торттан 3 бұрыш қылып кесіп берді. Айша қыздарға рахматын айтып, купесіне кетті. Чоңын, ушул сөзді албаяқ кичинекей ақ жумал қыздан ұқарып екен. Абалким аның баласы бардыр. Оқшоштық тұқым қойт емес пе? Поезд тоқтады. Купеге ақ жумал проводница кіріп келді. Апа, Мамкентке келдік, деді қыз. Айша чақан чемоданын көтеріп вагоннан түшті. Поезд жөніп кетті. Кеч көзінің бапылдап жаған сары қары жылу жерге жетпей еріп жатты. Станцияда ешкім жоқ екен. Жалғыз ғана ұлғайған қара шнелчен, қара беретке киген семейз аял шлагбаумның қарала қашасын Айшаға жаңы жол ашқансып үйді көтерді. Айша апа алдыда жап жақын, қол жеткендей жердегі үміттей көз уялтып, отторын жымыңдатқан шаршаны көздөй жол тартты.